Demek kaysi bir adam özüne tiyешеси болбогон, колунан келбеген, дээрлик жакын жууктабаган ишке аралашып жүрүп аткан болсо өзүнөн өзү эле, демек ошонун өзү анын бактысыз экендигинен кабар берип турат экен. Ошонун үчүн бардыгыбыз эмне иш кылып атам? Ушул эртең менен турганым, олтурганым, барганым, жегеним, сүйлөгөнүм бардыгы мен аткара турган ишпи? Же мен аткарбай турган ишпи деп ошого маани бериш керек. Болбосо мына айтат бул жерде Аллах Тааланын ошол адамдан жүз үйрөгөндүгүнүн белгиси ошол адам өзүнө тиешеси жок иштерге аралашып жүрүүсү дейт, урматтуу бир тууганым. Кээ бир маселе бар Кудайдын гана иши. Ага биз аралашпашыбыз керек. Эмне үчүн көзү мындай кылып жарат, тигиндей кылып жаратты деп. Кээ бир иштер пайгамбардын гана иши, урматтуу бир тууганым. Кээ бир иштер, кээ бир адамдардын иши, алардын бардыгына биздин аралашканыбыз туура эмес болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисин келтирет. Ва инна мраан захабат